Биз Баластан балдар журналы 2013-жылдан баштап чыгат. Журналды телефонго да чыгарганбыз. Баластан балдар дүйнөсүнө кош келиңиздер. 4 нерсе бар киргенде эле, 4 бөлүк. Кыргыз ариптери. Балдар, кыргыз ариптерин билип алгыла. Мисалы. Мындай басабыз. Б. Бугу. В. Велосипед. Г. Гүл. Андан кийин муну Кыргыз ариптерин мисалы андай муну табат, мисалы. тамгасын көрсөт. Кичинекей бала. Туура эмес. Кайра ойлон. Билип алгыла. Андан кийин тамгалардан сырткары биякта аталыштар бар, мисалы буюмда тайымдардын аталышы. Буларды билип алгыла. Мисалы Алма. Алмурут. ушинтип кете берет. Жер жемиштер Кыргызстандагы. Анан жаныбарлар мисалы. Жапайы жаныбарлар. Агаю, акыра. Анан биякта кыргыз эл жомоктору бар. Кыргыз эл жомоктору. Мисалы Акылдуу бала. Жомок айтып берет. жомок айтып берет. Мисалы ата-эне чарчап барат, үйүнө барат, үйүнө барганда баласына жомок айтып бербеши мүмкүн, чарчагандыктан. Анан биздин журнал бар. Сүйүктүү окурмандар, сүйүктүү журналыңар Баластан балдар журналын мындан кийин уюлдук телефондон да окусаңар болот. Журнал тууралуу анан кыскача айтып өтсөм, башка өзгөчөлүктөрүнүн бири, мисалы, биякта Лев Толстойдун аңгемеси экен. Телефонду алып туруп атайын. Муну окутса, мунун аудиосу бияка телефонго көчүрүлүп калат. Анан балам мисалы өзүң угуп бер, мен мисалы чай ичип келейин десе болот, мисалы. Анан журнал жалгыз эле мындай окуу менен чектелип калган эмес. Мисалы биякта мына сага деген рубрикабыз бар. Мисалы бул буюмдарды топтоп, мисалы сүт, суюк, самын, табак, боек, чыны, кебез оролгон шишти алып, мисалы кездемеге сүрөт тартат. Бул келечекте инженер болом деген балдарда, лабораторияда иштейм деген балдар азыртадан эле бул нерселердин химиялык заттарды бири-бири менен аралаштырып көрүп, үйрөнө берет да, азыртадан буга болгон кызыгуусу калыптана берет. Бул жакта чыккандын баарын бекерлей беребиз. Анан бара-бара балким сатышыбыз мүмкүн. Анткени бул базарда дагы башка китептер чындыгында сатылат.